Мен дайым айтам да, бир япон мен бир кыргыз бет маңдай кылса, кыргыз илим жагынан, күч жагынан, өң жагынан алдыда болот. Бирок 5 япон бириксе, ачыгын айтайын, белүү кыргыз кылбаганды кылат да. Биринин бутун бири тебелебей, биринин ишин бири кайталабай, бирин-бири толуктап. Коомчулук туура эмес чыгып калат эле. Мен барып жок дегенде нанны стип коюп деле чыгайын дегем. Бирок ошол деле көпчүлүктүн көзүнө көрүнүп калса, туура эмес пикирлер, туура эмес сөздөр апамдын жүрөгүн аядым. Жабык каралса мен ага каршы эмесмин. Бирок бул эгерде чындап экономиканы көтөрөт деп атса, миллиарддаган акча түшөт деп атса, чындап эле панацея азыркы кыйын учурдан жол табыла турган бир механизм деп атса, эмнеге жашыруун болуш керек, мен деле түшүнгөн жокмун. Эгер устатын сыйлабаса кантип ага илим жогат, канткенде ал жакшы адам болот, мен түшүнүп албай атам. Сага бирдеке үйрөтүшкандай кыйын. Балдарыңа бирдекени түшүндүрүп берем деп кедимдей нервиң бошоп кетет да, ачуу калтырып ишин мүмкүн. Бирок мына ушул казино боюнча чечим абдан туура эмес болду. Мен буга мындай принципиалдуу макул эмесмин да. Эмнеге ушунчалык кабардык? Мына мисалы болгону миллиардтай эле сом түшөт экен. Кыргызстандын бюджети бир 400 миллиард болот деп атпайбызбы, туурабы? Ошондо 0,3% түзбөйт экен да. Саламатсыздарбы, урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, тет-а-тет программасы кайрадан эфирде. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз биздин студияга. Рахмат. Анда маегибизди баштайлы. Биз Жогорку Кеңештин депутаттары каникулга тарашты. Андан кийин коомчулукта Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын депутаттарына сын айткандар көбөйүп атат. Сиз кандай баа берет элеңиз? Эми баары шайланып келдик. Элдин кызматын өтөбүз деп сөз берип, башка жолдор менен шайланып келди. Эми шайлангандан көрүнө жер, билесиз, азыр парламенттин ар бир жыйыны миңдеген адамдар байкап көрүп турган жер да, андан тышкары соц тармактар аркылуу кетет экен. Ошон үчүн эми өзү шайлаган депутаттарды сындаса, койсо элдин өзүнүн эрки, шайлоочуларыбыздын. Биз аны көтөрөбүз, ошон үчүн саясатка келдик. Айтат го, адамдын жакшы сөз көтөрүмдүү дейт, кийимдин жакшысы кир көтөрүмдүү деп коет. Ошон үчүн кандай сын айтылса деле бул элибиздин сыны, бизди шайлаган элибиз. Ошон үчүн биз дайыма ага ориентир алабыз, аны сыйлайбыз, урматтайбыз деген бул бир. Экинчиден эми кесиптештеримдин арасында айтат го, кой аксагы менен миң дейт. Аркылысы да бар, беркиси дагы бар. Бирок тажрыйбалуу депутаттар дагы көп, билимдүү депутаттар дагы көп. Бирөөлөр бизнес тармагында келге жетишкен. Эми курама темир курч болот деп коет, эки бакыр бир тукур деп коет. Эми ойлор, идеялар, аракеттер, күчтөр биригип, колдон келиши бирдеме кылганга аракет кылып атабыз. Кандай иштедик деп ойлойсуздар? Эми өзүң баа бере албайсың. Рефлексия деп коет да, сен жөнүндө башкалардын пикири бар, өзүң жөнүндө өзүңдүн пикириң бар. Анан чындыгында кандай экенди бир жараткан билет. Бирок менин ишенимимде мындан да жакшы иштесек болмок. Мен жеке өзүмдү айтып атам. Бул мен жаңы депутат болгон адаммын. Мен үчүн үйрөнүүнүн жылдары болуп атат, үйрөнүүнүн күндөрү болуп атат. Бирок мен өмүр бою үйрөнөм го дейм. Ар бир депутаттын жакшы жагын көргөнгө аракет кылам. Ушул адамдан эмнени үйрөнсөм болот деп, ушул өңүттө, ушул позицияда адамдар менен ойлой алам да. Каникулга чыгып, учурда эмне менен алектенип жатасыз? Бүгүн түшкө чейин спортко бөлдүм, сууда сүздүм, залга бардым, груш ойнодум дегендей тердеттеп анткени арам тер чыгып туруш керек экен денеден. Бул ден соолуктагы, анан гормон победителя деп коет. Спорт менен машканада мындай маанай шаат, көңүл көтөрүңкү жүрөт да. Анан кыздарымы дагы спортко алып бара баштадым. Саясатта жүргөндө таптагыр балдарга убакыт болбойт экен да. Андан тышкары эми ат эле каникул болбосо жолугуштар дагы деле болуп атат. Мына бүгүн түштөн кийин дагы бир зыяратым бар, Чүй облусу боюнча. Кече жакында дагы бир жака барып келдик. Жакында Россиянын Госдумасынын депутаттары келет. Бул өзүнчө бир чоң маселе. Фракция менен бирге Скөлгө барып, эс алганча окуйлу деп атайын адистерди жалдап, эксперттерди жалдап атабыз. Анткени билесизби, профессионалдык жактан өспөсө парламент иштеш абдан кыйын экен. Негизинен көлгө барып эс алайын деп атам, мүмкүнчүлүк болгон үй бүлөм менен. Анан бир ойлодум эле, быйыл чет өлкөгө чыгып келсем деп, эми каражат болсо ошентем го дейм, болбосо Кыргызстанга деле жете турган жер жок го дейм дүйнөдө. Кайсы өлкөгө чыгайын дедиңиз?
Өзбекстанды көрүп келейин деп атам. Өзбекстан мына жагыбыздагы эле мамлекет, бирок мындай динамикалуу өнүгө баштады да. Башкача бир нук менен баратат. Эми жакында конституцияны өзгөртөбүз деп бир аз бейстабилдүүлүк болуп калды. Каракалпакстан маселеси болуп калды, бирок чын-чынына келгенде экономикасы абдан бат өнүгүп атат. Дүйнөдө мындай динамикалуу өнүккөн экономикалардын бири. Анан биз эмнегедир мындай алыста караган жакшы көрөбүз да. Япония, Америка, Германия деп жүрө беребиз. Жаныбызда шарты биздикиндей, бизде эле бар, бизде эле шарты бар. Кантип булар өнүгүп атат? Бизден да батыраак. Балким бирдеке үйрөнүп келебизби деген ниет менен. Көз менен көргөн башка да. Ошо фракциянын депутаттары окуйун деп атабыз дедиңиз го. Эмне боюнча окуйун деп атасыздар? Билесизби, мына регламент маселеси өзүнчө үйрөнө турган нерсе, этикет бар. Саясатта дипломатиялык этикет абдан маанилүү, эл аралык байланыштарда. Риторика маселеси бар. Эл менен кантип мындан арыда тыгыз иштесек болот, маселелерди эффективдүү чечсек болот. Фракция катары эң олуттуу маселелерди кантип көтөрсөк болот. Үйрөнөм десең толтура да. Билесизби, мындай команда катары жакшы десең иш илгери кетет. Мисалы, Японияда окуганмын, дайыма эле айтам. Кээ бирлер сындап калат, эмнеге айта бересиз деп. Эми көргөн, таасирленген жеринде айтат экенсиң да. Мен дайыма айтам да, бир япон менен бир кыргызды бет маңдай кылса, кыргыз илим жагынан, күч жагынан, өң жагынан алдыда болот. Бирок 5 япон бириксе, ачыгын айтайын, белүү кыргыз кылбаганды кылат да. Биринин бутун бири тебелебей, биринин ишин бири кайталабай, бирин-бири толуктап, баягы суудай гармония менен иштегенди билген эл да. Ошон үчүн биз эми 5 эле адамбыз. Шайлоонун алдында номерибиз дагы 5 болгон. Бардыгы 5 болсун деп жүрүп 5 адам келди, бирок мен дайыма айтам да, балким 50-гө тете 5 болушубуз керек, ал үчүн өсөөлөнөлү деп. Анан тажрыйбалуу инсандар менен дайыма сүйлөшүп туруш керек. Мисалы, ошол эле Муралиев, ошол эле Шеримкулов, ошол эле Тукай Мамытовдор менен сүйлөшсөм, Мамытов айтты да мага, жакшы депутат болом десең, дайыма оку, дайыма өс деп. Түшүнүктүү. Депутаттарды министрлер кабинетинин өкүлдөрү сындап башташпады, мындай сындаган учурлар болуп атат да. Мисал катары, билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев Кундузбек Сулаймановду жардамчысын кызматка коюп бер деп койбой койгон үчүн мени сындап атат деп билдирди. Жакында эле Нурбек Сыдыгалиевди энергетика министри Доскул Мырзаев сындап чыкты. Анан мындан улам депутаттар министрлер кабинети менен содалашканга кандай баа бересиз деп сурайт элем. Мен эми көзүм менен көргөн жокмун. Алардын айтканы ошол болду. Бейшеналиевдин жана жанагы дагы бир министр айтпады, Сыдыгалиев жөнүндө. Эми көрбөгөндөн айтыш кыйын. Балким ошондой нерсе болгондур. Эми бул адам фактору бардык жерде бар. Балким ошондой болсо болгондур, эми мен көрбөй туруп кантип комментарий берем. Негизи эле депутаттар ошентип содалашканы боюнча. Бул содалашуу деген жакшы нерсе эмес. Содалашуу деген базарда болуш керек, содалашуу деген содада болуш керек. Саясаттагы сода бул жакшы нерсе эмес да. Саясатта мен үчүн эң маанилүү нерсе бул принцип, экинчиси идея. Андан кийин люди долгой воля деп коет, алысты караш керек. Анан ошо болор болбос нерсе менен ошондой нерселер айтылбаганда жакшы болот эле, анткени бир жак элдин өкмөтү, бир жак элдин өкүлдөрү. Ошондой нерсе болбогону жакшы да. Мен эми кантип бирөөнү айыптайм, балки бир себептер менен татыктуу адамдар эле көрсөткөндүр, бирок бул жакшы нерсе болгон жок. Мындай прецеденттер болбосо экен деп тилек кылам. Сиз өзүңүз ошентип сунуштап көргөн эмес белеңиз? Мен командадан муну тияка коюп кой, тигини бияка коюп кой деп сунуштап көргөн эмесмин бир да министргечи. Сиз өкмөт мүчөсү болуп турганда сизге депутаттар. Бирок дагы бирдекени айтайын. Эгерде чындап татыктуу адам болсо, мен рекомендация берем министрлерге. Командабызда мыкты бала болсо карап көрүңүз деп рекомендация берем. Бирок жанагы алардын арасында тууган тушканың, досторуң, кудагайлар болбош керек да. Мисалы, чындап бизде жакшы балдар бар. Эгерде өкмөт сураса, жакшы балдарыңар барбы деп. Бир тигил же бул тармакта турган мыкты балдарыбыз бар. Акчалары жок, илимдери бар, тажрыйбалары бар, мекинге болгон сүйүүсү бар, ыкыласы бар. Сиз өкмөттүн мүчөсү болуп турганда сизден депутаттар суранышты беле? Же талап кылышы? Эми андай сурануулар болот эми. Сурануулар болот. Башка кеп ушунун баарын айта бербеш керек да. Ошентип айткандан көрө ошондой эле дароо айтып койсо болмок. Экинчи суранбай жүрүңүз. Мен өзүмдөн чыкпайт. Бизде кызматка алуунун өзүнүн принциптери бар. Таза, илимдүү, билимдүү, тыккан профессионалдарды гана алабыз деген бир сөз айтылса жакшыраак болмок. Анан ошол жерде сөздү кабыл алып, анан кийин элдин алдына чыгып айтып койгондо эле менимче кандай болуп калды түшүнбөйм да. Мисалы, мен ошентип эле койчумун. Мага деле болчу, чоң деңгээлдерде айтылчу. Эми айтпаган менимче Кыргызстанда бир эле адам калды го мага. Эми түшүнөсүз да. Балким башка бирлер аркылуу айттыргандыр, бирок түз чыгып айтпаган бир эле адам калды.
Бирок жокто жок эле деп койчумун, болбойт деп. Балким ошон Анан үчүн жыйында келип алып сизди сындачу эмес беле ал депутаттар? анан ошон үчүн узак иштей алган жокмун го деп атам. Мен болгону министр болуп 100 күндөн ашыгыраак эле иштебедимби? Бирок жок эле деп койчумун да. Мындай кээде позицияга катуу эле туруп коюш керек. Көпчүлүк ойлойт да баягы эми жумшактыкты боштук катары көргөндөр бар да. Жумшактык жакшы сыпат, бирок боштук, бошоңдук жакшы сыпат эмес. Беришенин жакшы сыпат, бирок ысырапчылык жакшы сыпат эмес да. Ошол сыяктуу эле нерсе. Ошол сыяктуу эле бекемдик жакшы сыпат, катуулук жакшы сыпат эмес. Мен жумшак кичпейил мамиле кылчумун, бирок болбойт деп кыйкыргандан көрүп болбойт деп айтсаң деле позицияңа туруп койгоның жакшы да. Бирок депутаттар тарабынан мага андай деле мамиле болгон жок, анткени мен ошол жерде жооп берчүмүн, алдачу эмесмин. Бирок элдин алдында дагы алар тууралуу жаман сөз айтчу эмесмин. Жакында эле министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров депутаттарга чай бербеди. Сиз бардыңызбы? Мен ошол күнү атайын дасмия, мен дагы дасмиядамын деп чыгарып койдум. Ал дасмиядагы ресторанда болду, кафеде. Мен дасмияда ошол эле мезгилде спортзалга барып машыктым да. Анан ошол суроо берилбесин деп туруп атайын сторисиме чыгарып койдум. Мен да дасмиядамын деп спортзалда машыгып чыгып келе жатканымда анан түбүнө алиби деп жазып коюп атпаймынбы? Алиби дегенди билесиз да. Ал жакта эмес болчумун деген бир факт да. Анан эмнеге барган жоксуз чайга? Эми чындыгында чакырган жерден калба деген бар. Мисалы бир ооруп атса зыярат кылып коюш керек. Ал акыбалын сурап коюш керек деген бул кыргыздын салты да. Чакырган жерге болсо барыш керек деп коет. Чакырган жерден калбай өзүң басып барба деген бир сөз бар. Бирөө көз өтүп кетсе жаназасына катыш деген сөз бар. Чүчкүрсө ден соолук тилеп кой деген. Ушундай бир нерселер бар да. Бирок мындай коомчулук туура эмес түшүнүп калат эле. Мен барып жок дегенде нанос тийип коюп деле чыгайын дегем. Бирок ошол деле көпчүлүктүн көзүнө көрүнүп калса, туура эмес пикирлер, туура эмес сөздөр апамдын жүрөгүн аядым. Негизи барып, анан кийин нанос тийип коюп, рахмат чакырганыңарга деп кетейин деле деп ойлогом, бирок ошол деле болгон жок да. Андан көрө спортзалга кирдим, машыктым, тер төктүм. Негизи ошентип депутаттардын чай ичкени туурабы? Мен эми айта албайм. Негизи ошентип чакырыптыр. Чакыргандан кийин барды мен кантип депутаттарды айыптайм. Туура эмес деп деле айта албайм, туура деп деле айта албайм. Бирок соц тармактарда көпчүлүк муну туура эмес кабыл алды да, коомчулук туура эмес кабыл алды. Анан дагы бир суроо пайда болот экен, кайсыл акчага сыйлап атат. Анан дагы бир суроо пайда болду, президент ысырапчылык кылбагыла деди эле, эмне үчүн сөз менен ишеки башка кетип атат деген сөздөр болот экен да. Анын үстүнө жакында эле мына мен макул болгон бир мыйзам долбоор өтүп кетти казино боюнча. Ошондон кийин деле канчалык бир жакшы ой менен ынтымак үчүн барсам деле коомчулукта биздин шайлоочулардын арасында бир туура эмес пикир кетип калбасын деп мен апамдын жүрөгүн сыйладым, шайлоочулардын пикирин, оюн сыйладым. Алдын ала ошондой сын пикирлер айтыла турганын билдиңиз беле? Мындай жүрөгүм тартпайт го. Менин жүрөгүмө кеңешем да. Эми адамдын көңүлү үчүн барышты ойлодум, бирок жүрөгүм чындыгында каалаган жок. Канткенде депутаттардын аброю көтөрүлөт. Ушул аброюмду кантип көтөрөм деп ойлонбош керек го дейм. Кантип кадырымды көтөрөм, кантип авторитетимди көтөрөм деп ойлонбош керек. Кадыр барк бир жараткан билет. Мындай байлык менен, бийлик менен, сулуулук менен, алтын, күмүш менен кадыр баркты көтөрө албайсың. Эми жип минип алып башкача жүргөндөр бар. Жибиң болгон бир темир да. Бир жолу ташка бир тийсе, жаскага бир тийсе, ошо менен жөн эле мындай темир да мусор болуп калат. Ошон үчүн жан дүйнөнү байытыш керек го дейм. Жүрөгү таза болсо, кече Юра Шатунов деген ырчы өтүп кетпедиби? Ошону эскергендер айтып атат да, бул аябай популярдуу болуп, аркасынан кыздар чуркап турган мезгилде дагы өзүн таза туткан. Ошон үчүн аброй сакталып калды депчи. Түз жүрсөң, такыба жүрсөң, жараткандан корксоң, анан амалдарың дагы ыклас менен болсо, кадыр барк ошого байланыштуу го дейм да, иманга, адеп акылакка, ыкласка. Түшүнүктүү. Мурда жана жогорку кеңештин эмесичи, жана добуш берүүнүн жыйынтыктары ачык көрсөтүлчү да, бизге да журналисттерге берилчү, ким кандай добуш бергеничи. Анан азыр болсо жана мыйзамдар, чулгандуу мыйзамдар кабыл алынганда ал нерсе берилбей калды да. Бул тууралуу депутат Исхак Масалиев дагы айтып чыкпадыбы? Анан кийин аппарат кызматкери айтыптыр, төрага уруксат берсе беребиз депчи. Анан негизи ошентип бир чулгандуу, ачык добуш берүү менен өткөн жыйынтыктарды жашырганга кандай карайсыз? Орустарда бир сөз бар го, жана запретный плод сладкий дегендейчи.
канчалык жашырсаң ошончолук резонанс көп болот. Жооп издегендер, кызыккандар көп болот. Андан көрө ачык эле болгондо жакшы. Мыйзам бар. Маалыматтар ачык болуш керек деп. Эми жашыруун боло турган маселелер бар. Мисалы, мамлекетти коргоо маселеси, чегара маселеси. Ал жабык берилет да. Жабык каралса мен ага каршы эмесмин. Бирок бул эгерде чындап экономиканы көтөрөт деп атса, миллиарддаган акча түшөт деп атса, чындап эле панацея азыркы кыйын учурдан жол табыла турган бир механизм деп атса, эмнеге жашыруун болуш керек, мен деле түшүнгөн жокмун. Балким эмне десем, бир билгени бардыр. Бирок жашыра бергенден иш болбойт да. Өзгөчө кыргыз эли билесиз, ачык иш кылганды жакшы көрөт, ачык сүйлөгөндү жакшы көрөт. Биздин менталитет борбордук ажадагы башка мамлекеттерден таптакыр башкача. Менимче ушунун өзү эле маселенин анча туура эмес экендигинин далили го деп ойлоп койдум. Анан сиз бир маалымат каражатына комментарий берип айтыпсыз, ошол казино боюнча мыйзам долбооруна биздин фракциядан баары каршы чыгат депчи айткансыз ошентип. Анан бирок биз карасак, андан кийин чыкпадыбы Исхак Масалиев жарыялап, 2 депутат гана каршы чыгыптыр. Калгандары кандай болуш керек? Бирөөсү Түркияда болчу. Райым Башаева Түркпанын аял депутаттарынын жолугчусу болуп ошол жака кеткен. Венера Ашимовайым болсо, алайда шайлоочулар менен жолдошуп жүргөн учур болчу да. Бир иш-чарага кеткен болчу, макулдаштырылган маселе болчу. 3-чү депутатыбыз Замир Мамасадыков ал ооруп жаткан. Анан капилеттен эле күн тартибине кирип калып атпайбы? Эми эки жакта жүргөн кызыбызды кантип чакырып келебиз? Бирок ооруп аткан депутатыбызга чалсак, ал үйүнөн кийимин алдырып келип, атайын катышып, 2 жолу каршы добуш берди. Бирок бир себептен улам танапис болуп калды. Танапис учурунда ал кайрадан укол алганы кетти. Ошондон кийин дагы бир жолу добуш берип туруп ошол эсептелип калды да. Ошон үчүн бардыгы каршы добуш бермек, бирок объективдүү себептер менен экөөбүз гана болуп калдык. Негизи үчөөбүз каршы берген элек, экөө жок болчу. Ишеним кат таштап кетсе болбойт беле? Билесизби, ишеним кат таштап кетсе болот болчу, бирок капысынан кирип калып атпайбы? Ошол күнү күн тартибине кирип калды да бул маселе. Эгер мурдараак болгондо биз аны керек болсо жибербей деле коймокпуз, барбай деле коюшмак, кийинке жылдырмак. Анан депутаттар Тазабек Икрамов айтып чыкты го, мен бул күнү жок болчумун, бирок мен ордума добуш бериптир, мен эч кимге ишеним кат таштаган эмесмин депчи. Эми бул өкүнүчтүү, бул ошол мыйзамдын легитимдүүлүгүнөн шек санагандай бир деңгээл жаратып койду да. Мен ошол күнү эле кечинде Түркпанын жыйынына бардым. Ошол жакта Тазабек мырза жүргөн экен. Ал дагы таң калды, мен бул жакка келгениме 1 күн болду, бирок добуш ушундай берилип калыптыр деп. Менимче муну дагы бир этикалык комитет териштирет го деп ишенем. Анан дагы жогорку кеңеште бир мыйзам долбоору каралып атат. Мирлан Самыйкожо дагы 1-2 депутаттын демилгеси мененчи жана мугалимдерге, каяш айткандарга бир чара көрүлөт окуучуларга депчи. Ошол мыйзам долбоору боюнча сиздин пикириңиз кандай? Биз кыргыз элибиз. Биздики чыгыш менен батыштын симбиозубуз да, борбордук ажы деп бекер айтылбайт. Кийинки мезгилдерде ушул батыштагыдай балдардын укугу, анан атаңа деле антип айта бер, апаңа деле кайшы айта бер, оюңду пикириңди билдир деп отуруп, балдардын адебин бузуп алганга жакындап калып баратабыз да. Ошондон бир айла жоктон ташталган кадам го деп ойлоп атам. Бирок экспертиза кылып көрүш керек дагы. Укук коргоочулар айтып атат да, бул конституцияга каршы чыгат деп. Ошол конституция менен шайкеш келиши кандай? Бир экинчиден ушундай мыйзам болсо кээде кыянаттык болуп кетпейби? Эми адам фактору бар да. Ачуу калтырып коюп, анан ушул мыйзам боюнча мен туура эле кылдым дебегендей болуш керек да. Өзү бул маселелер мыйзам менен эмес, адеп менен, ата салты менен жөнгө салынганда жакшы болот. Карасаңыз бизде аксакалдар соту деп. Эми аксакалдар соту билесиз, ал мыйзамга деле такабайт. Адеп, салт, нарк. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, адеп, салт, нарк бул адамдардын мамилелерин жөнгө салган дагы бир фактор да, мыйзам сыяктуу эле. Ошон үчүн бул талим тарбия маселеси. Мисалы, япондордо билимден мурда адеп, акылак, маданият деген түшүнүк бар. Ошол нерсени биз алып келип алсак эле бул маселе таптакыр болбойт. Негизи улууга урмат, кичүүгө зат деп коет да. Эгер устатын сыйлабаса кантип ага илим жогат, кантикенде ал жакшы адам болот, мен ушуну түшүнө албай атам. Сага бирдеке үйрөтүш кандай кыйын. Балдарыңа бирдекени түшүндүрүп берем деп кээде мындай нервиң бошоп кетет да, ачуу калтырып ийишиң мүмкүн. Алар сага өмүр бою илим билим берип келет, анан чоңоюп чочоюп алып, шагын сындырып, каяш айтып отурсаң, биринчиден каргышына каласың, назарынан каласың, анан көрсөткөнүңдү көрөсүң деген бир жашоонун мыйзамы бар. Ошол нерсени эле түшүндүрсөк бул болбой турган эле маселе болчу да. Бирок эми мыйзам түзүм түрүндө жазылып атат, аны да бир жакшылап карап көрүш керек. Анан УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев депутатка колуңду сындырайм, камайм деп айтпадыбы? Буга кандай баа бересиз?
Кыргызда бир сөз бар да, ачуу душман, акыл дос, акылыңа акыл кош деген сөз бар. Менимче ал ачуу менен айтып алды. Ачуу менен айтып алгандан кийин баары бир кийин өкүнөт болуш керек. Анткени эми парламенттин өзүнүн мыйзамы бар, өзүнүн маданияты бар. Кыргызстанда экинин бир болгон адам болсо, анчалык эч барган жок эле, балким ошол күнү бир ачуу калтырды окшойт. Анан кийин айтып турган сөздү айттык. Менимче кайрылуу жасадыңыз. Кайрылуу жасадык, эми мындай кыйыр угум сага айтам, оглум сен ук деген кыргызда макал бар эмеспи? Бирок менимче мындан тыянак кылып өз элин кайсабалдай калды болуш керек. Мен ишенем мындан ары мындай окуя болбойт го деп кыргыз парламентинде, кыргыз саясатында. Негизи эле Камчыбек Ташиевдин ишмердүүлүгүн кандай баалайсыз? Ага президент баа берсин. Анткени аз президенттик өлкө. Анан тарых баа берет. Отчетторунда мамлекетти коргоо багытында, коопсуздук багытында колдон келген аракетти кылып атабыз деп басылды берип, маалыматтар берип атат да. Ошон үчүн аз бирдеме деп айтыш кыйын. Буга тарых өзүнүн баасын берет. Азыркы бийликтин кемчиликтерин, анан артыкчылыктарын атай аласызбы? Эми артыкчылыктарын деле атабай эле коеюнчу, кемчиликтерин деле атабай эле коеюнчу. Анткени халкыбыз тараза, халкыбыз көрүп турат. Депутат катары. Бирок мына ушул казино боюнча чечим абдан туура эмес болду. Мен буга мындай принципиалдуу макул эмесмин да. Эмнеге ушунчалык кабардык? Мына мисалы болгону миллиардтай эле сом түшөт экен. Кыргызстандын бюджети бир 400 миллиард болот деп атпайбызбы, туурабы? Ошондон 0,3% түзбөйт экен да. Анан эми бирдеке десе карыздан кутулуп коелу, карыздан кутулбасак эртең бүрсүн объектлерибизди алдырып дегендей бир ойлорду айтып атат. Менимче эң чоң жаңылыш ушул казино жөнүндө мыйзам болду деп ишенип атам. Анан эми жакшы жагы чындыгында парламенттик шайлоо таза өткөн. Башка шайлоого караганда бир топ таза өттү, ачыгын айтканда. 2015, 2010, 2020-дагы окуяларды билесиз. Бирок булсам бир аракет болду да колдон келишче. Ошондой болсо деле сатып алгандар болду, мыйзам бузгандар болду. Бирок көч бара-бара түзөлөт. Ушул нуктадай алып кетиш керек да, ушул тармакты. Бирок ушул шайлоону таза өткөзгөндөн кийин башкасын да ошого ыктап тура алып кеткенде абдан жакшы болмок. Балким жакшы иштери көп эле болуп атат, бирок мына казино боюнча мыйзам чоң каталык экенин дагы бир жолу белгилегим келет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун ишмердүүлүгүнөчү кандай көз караштасыз? Мен айттым го дейм, баардыгына бирдей эле айтпадымбы? Азыркы пикирим бул бүт бийлик, анткени азыр президенттик өлкө, мурдагыдай премьер-министр эмес азыр. Кабминдин башчысы, ал президенттик аппараттын башчысы, президенттик системанын эле бир курамындагы адам да. Ошон үчүн азыркы мен айткан сөзүм ушулардын баарына тиешелүү. Анан кум төрдүн азыркы чоңуна бөлтүрүккө да бир топ суроолорду бердим. Эмне үчүн Кыргызстандагы иштеп аткан подрядчиктерди сүрүп чыгарып Монголиядан, Казакстандан, Түркиядан алып келип иштетип атат. Айтып атпайбы, алар арзан кылып берет экен, сапаттуу кылып берет экен. Бирок арзан кылса деле акча тышка чыгып кетип атпайбы? Биз өзүбүздүн адистерибизди, эксперттерибизди даярдап алсак абдан жакшы болмок да. Бирөөнүн көзүн карабай, эртең бүрсү күнү бардыгы эшикти тарс чаап, аркасын салып чыгып кетсе деле өзүбүз кыла тургандай бир командаларыбыз болуш керек. Эмне үчүн ошол эле канадалыктар жакшы көрүп, тандап иштетип жүргөн биздин балдар бул келгенде жакпай калып, сыртта калганын мен түшүнбөдүм да. Канча жумуш орундары кыскарды, канча акча тышка кетип атат. Ошол маселе мени ойлондуруп атат. Анан мурда ай сайын отчет чыгып турат эле. Ошол канадалыктардын убагында интернеттен отчет чыгып турат эле да. Азыр болсо бөлтүрүк келгенден бери отчет такыр чыкпай калды ушу интернеттенчи. Бир эле булак бар, бул бөлтүрүктүн сөзү да. Негизи мындай мамлекеттин байлыгын бир адамга ишенип бербеш керек. Балким биз билбеген мыкты сапаттары бардыр, чоң профессионалдыр. Бирок буну биз жөн калтырбайбыз, көзөмөлдөп турабыз. Элдин байлыгы элге иштеш керек, Кудай буйрса. Алдыда кандай мыйзам долбоорлорун сунуштайын деген пландарыңыз бар? Волонтерлор боюнча. Анткени волонтер деген ким? Бул акча талап кылбай, киреше издебей туруп эле элине журтуна кызмат кылган адам. Мен Америкада жүргөндө байкаган элем, бир окуу жайга тапшырам десең да волонтерлук тарыхыңды сурайт. Медик болом десең, волонтерлук тарыхың керек. Карьера кылам десең да волонтерлук тарыхың керек. А бизде болсо компьютердин алдында отуруп туруп закондорду билгендер, үйдөн чыкпай эле отурган жана көлөкөдө чоңойгон балдар өтүп кетип атпайбы конкурстан? Алар эми мыйзамды жакшы жаттап алган,
бирок волонтердук кылбаса, бир эли жер үчүн курбанчылык кылбаса, малын, жанын, убактысын кетирбесе, кантип мекенге күйөт? Азыр канча балдар бар? Мисалы, бир адамдан бир китептин балдары, же болбосо бир адамдан бир дарактын балдары. Мамлекеттен бир тыйын албай эле канча китепкана ачып койду? 40 миллион сомдук китеп топтоп коюшпадыбы? Кээ бирлерин карап турсаң, дарак курап атат деп өз эле чаканы көтөрүп алып сугарып жүрөт. Ошондой балдарды карьерасында мындай эске алыш керек да, ушундай иштеринчи, волонтердук иш-чара. Бул өтө маанилүү. Баягында пандемия учурунда да көрбөдүкпү? Волонтерлор болбогондо мамлекет кыйналып калмак. Ошон үчүн карьера кылам десең, мамлекет кызматка кабыл кылам десең, волонтердук тарыхын карап көр деген мыйзам долбоорун чыгаралы деп атабыз. Дагы кандай сунуштарыңыз бар? Мүмкүн фракция менен бир кандайдыр демилгелер? Стратегиялык пландоо боюнча мыйзам долбоорун даярдап атабыз. Анткени стратегиялык пландоо болбосо, мындай проактивдүү өкмөт деп коет да. Биз азыр жолдун бир жери оюлуп калса ошону жамап, бир проблема чыкса ошону өчүрүп коюп жүрүп атпайбызбы? Негизи проактивдүү деген алдында кетиш керек да. Проблемалар бул күнүмдүк маселелер алар чечилип кете берет. Биз болсо каерде проблема болсо реакция берген, реактивдүү болуп атабыз, проактивдүү болбой атабыз. Ошон үчүн стратегиялык пландоо боюнча мыйзамдын долбоору даярдап аткан кезибиз, эми ал өтөбү өтпөйбү башка маселе. Анан экология багытында Жашыл Кыргызстан деген токтомду биз чыгарбадыкпы? Бул абдан маанилүү маселе. Анан мигранттардын тилин, маданиятын сактоо. Бул дагы чоң маселе болуп атат. Ошон үчүн жанагы онлайн мектептер боюнча демилгенди көтөрүп, протокол тапшырма бердик. Бизге көрдүңүздөр, Иман Нур фракциясына кандай убада берди? Билим берүү министрлиги күзгө чейин бул мектептерди уюштурабыз деген убаданы берди. Бул эмеде сессияда 41 мыйзам долбоору кабыл алыныптыр да. Ошонун канчасына сиздер катыштыңыздар, сиздин фракциянын депутаттары? Мен эми бир-эки эле жолу добуш берүүгө катыша албай калдым го дейм. Негизги ишим ушул болгондон кийин ар бир мыйзамды карап чыкканга аракет кылып аттым. Жөн эле добуш бере бербейчи. Бир тобуна каршы добуш бердик, бир тобу өзгөртүүлөрдү киргиздик, сунуштарды айтып аттык. Бирок эми 41 чоң сан. Бирок биз санга эмес сапатка иштешибиз керек да. Англиянын парламенти деле бир ашып барса 7-8 мыйзам кабыл алышы керек. Мен билгенден тактап көрсөңүз болот. Эми ал жакта англо-саксондук система, бизде билесиздер романо-германдык системада мыйзам аябай көп керек болуп атпайбы? Анан сапатка көңүл бөлүш керек, ар бир мыйзамды карап чыгыш керек. Жөн эле мындай добуш кээде 3 окуудан бир коюп атабыз. Шашпай, мисалы бир убактарда болгон экен, мурдагы депутаттардын убагында Масалиевдер, Усубалиевдер иштеп аткан мезгилде ар бир статьяны окуп чыгыш экен. Окуп чыгып, ошого сунуштун айтып, өзгөртүүлөр жасап кетишкен да. Азыр болсо биринчи окуу дейт, анан бир министрликтен бирөө келип сүйлөйт. Ага мыйзам боюнча эмес, ошо министрликтин ишмердүүлүгү боюнча башка эле суроолор берилет. Аягында добуш берип коебуз, анан экинчи окуу, үчүнчү окуу деп, анан азыр регламент өзгөртүп киргиздик. Дегенде талкуулап алып, анан кечинде добуш бергенде унутуп калат экен да адамдар кайсы мыйзам эле депчи. Азыр талкуу бүтөрү менен ысыгында добуш бере тургандай система эреже киргиздик. Негизи эле жана депутаттар бири-бирине добуш берген учурлар болуп атпайбы? Анан аларды кнопка депутаттар деп атап коюшуп атат. Буга чейин деле болгон да 6-чакырылыштачы. Ошондойго кандай көз караштасыз? Туурабы ошол? Эми ар ким өзүнө өзү добуш берсе жакшы болот эле. Ар ким өзүнө өзү добуш берсе жакшы болот эле. Ошондо жоопкерчилик болмок, кетип калмак эмес. Кааласа келип, каалабаса келбей кое тургандай система болмок эмес да. Анан экинчиси онлайн, эми 21-кылым болуп атпайбы, балким онлайн режимде катыша тургандай шарт жаратыш керек го дейм. Балким бир визит менен жүрсө, мейли Европада болсун, Россияда болсун, Африкада болсун, онлайн менен чыгып, анан талкууга катышып, ошол аркылуу добуш бере тургандай бир системаны ойлоп тапсак, жакшы болсо деп болуп атат да. Анда ушун менен биз маегибизди жыйынтыктайлы. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Анда урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, ушуну менен тет-а-тет программасы соңуна келип жетти. Эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.